Менің бағымда түзілген қырдаал аябай құрч, абдан оор. Бұл баяқы көзге көрінген жағы бар, көрінбеген жақтары бар. Атамбаевтың тегерегіндегі бүгінгі мәселе, Жээнбековтың тегерегіндегі бүгінгі мәселе, бұл ұлттық деңгейдегі аябай чоң мәселе. Бұл екі достың ортасындағы тирешу Қырғызстанды же ары же бері қыла тұрған мәселе болып қалды да. Ошондон улам мен кайрылып атам. Мына улут уюткаларына кайрылып атам. Көпчүлүгү моундай түшүнөт экен. Мадумар жарашууга чакырып атат. Мен жарашууга чакырып аткан жокмун. Күнөө экөөнү да тең төө көтөргүз. Муну Атамбаев мойнуна алып атат. Мен мыйзам бузуулар менен президенттик шайлоону өткөрүп, ушуну кызматка алып келдим. Мен ал үчүн жооп бергенге даярмын деп атат. Мыйзам бузуулар менен президенттикке келдим, мен дагы жооп бергенге даярмын деген экинчи тарап жок тилекке каршы. Байкап атасыңар ушул жагдайды. Ошондуктан экөөнүн тең күнөөсүнү бүгүн мойнуна коюп бере турган кандайдыр бир жалпы улуттук макамдагы мындай бир комиссия түзүлүш керек. Аны парламент түзө албайт. Себеби парламент бүгүнкү күндө аябай сабатсыз, көз каранды. Муну өкмөт түзө албайт. Өкмөт бүгүнкү күндө аябай чабал, колунан эч нерсе келбеген жалдырама өкмөт. Муну кандай жол менен түзүү керек? Баягы улут уюткалар деп кайрылып атканым. Жолу кандай болушу мүмкүн? Ар бир айыл өкмөтүнөн дейби? Ар бир айылдан дейби? Же болбосо ар бир райондун жашоочуларынын санынан дейби? Мындайча айтканда, баягындай бир элдик жыйынга алып келишибиз керек да. Ошол өкүлдөрдү бирден өкүл болобу, экиден өкүл болобу, ошол эл өзлөрү ишеним көрсөтүп, мыктынын мыктыларын, баягындай кылып улак чаптыргандарын, же болбосо шорпо кыйып бергендерин эмес, мыктынын мыктыларын алып келип, себеп бүгүнкү күндө маселе Атамбаевдин же Жээнбековдун тегерегинде болуп аткан жок. Мамлекеттүүлүк жөнүндө кетип баратат сөз.